2022 жылдын 16 ноябрь күнү Илим күнүнө арналган салтанаттуу жыйын болуп өттү. Иш-чара башталаардан мурун 2-кабаттагы фойеде факультеттердин илимий жетишкендиктеринин көргөзмөсү болду. Университет Илим күнүн белгилеп атат. Ошого биздин факультеттин атынан, кафедранын атынан биз болсо студенттер даярдаган макеттерди алып келдик эле. Макеттер негизинен болсо ушу электроника, наноэлектроникага тиешелүү болгон робот техникасына байланышкан. Алар негизинен аралыктан башкаруучу роботторго негизделген. Бул макеттердин баары биригип акылдуу үйдүн системасын түзүшөт. Жыйын Кыргыз Республикасынын гимни менен башталып, андан кийин Улуттук университеттин илимий жетишкендиктери жөнүндө видеоролик тартууланды. Кыргыз Улуттук университетинин окумуштууларынын кесиптик майрамы менен ректор Төлөбек Абдрахманов куттуктады. Ошончун улуттук университет илимди алып керек. Белгилеп коюшум керек. Силерден илимди жөн гана талап кылбастан, илим жагын иштейм деген биздин кызматкерлерге университет ректору шарт түзүп бериш керек, колдош керек, Жыйында университеттин айрым кызматкерлери, илимий жетишкендиктери жана билим берүүдөгү күжүрмөн эмгеги үчүн Жогорку Кеңештин Бишкек шаардык мэриясынын жана Билим берүү министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланды. Мен де бүгүнкү илим күнүнө карата болгон сыйлыкка да ээ болдум. Мен үчүн бул эң жакшы сыйлык. Сыйлык алганым бул бир гана менин жетишкендигим эмес, бул жетишкендигим мен иштеген факультеттин, журналистика факультетинде жетишкендиги, анткени чогуу иштеген, коллективде иштеген, коллективдеги колдоосуна болгон бул илимге болгон жетишкендик деп эсептеймин. Мындай грамотаны күндө эле ала бербейбиз да. Ушундай жакшы сезимдер. Чындап эле мен гана эмес, башка менин кесиптештерим дагы ушу балдарды, студенттерди тарбиялап, илим жаатында, коомдук жаатында бизди баалаган үчүн чоң рахмат. Жакшы сезимдер, ыраазычылык билдирем. Жогорку Кеңешке, биздин Жусуп Баласагындын атындагы Улуттук университетке көп жылдан бери университетте иштейм. 96-жылдан бери жана ушундай жогорку даражадагы сыйлык берген үчүн, эмгегимди баалаган үчүн ыраазымын.